Баштайбыз, а? Так. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Айрыкча биздин Кыргызстанда бизди көрүп аткан туугандар. Биз моундай кылып адатка көрө кофени куюп, эң биринчи биздин оператордон баштайлы. Кофе менен биз туугандарыбызды бир сыра сыйлап, анан умра тууралуу бир нече суроолорго жооп алайлы деп келдик. Мына бул тараптан карасаңыздар, Кыргызстандын эң чоң динге берилген жагы деп эсептесек болот. Исламга аябай бекем болгон Ноокат шаарынын, таратан Ноокат районунун Ноокат шаарынын имамдарын таптык. Ажы башчыларын, динге кызмат кылып жүргөн биздин шейхтерибизди таптык. Азыр иншалла бул кофе үстүндө, бизде чай үстүндө деп коебуз. Кофе үстүндө дегенде жаңы бир жаңылык кылыпчы. Кофе үстүндө бир-бирден сөзүн алайлы иншалла. Эң биринчи аксакалыбыз Ноокат районунун Жатан кичи шаарчасында мурда имам болуп кызмат кылган, азыр дагы динге кызмат кылып жүргөн. Азыркы күндө бир чоң группаны жетектеп келген, умрачылардын таратқан умра ибадатын кылып келген, Аллахтын коногун жетектеп келген ажыбыз Абдымалик ажы Ганиевке сөз беребиз. Бир өзүнүн бир орун айтсын, андан кийин бул жакта алдыңыздарга барыңыздарга белгилүү, таныштырбасам деле белгилүү керек. Биздин адашыбыз Санжарбек деген мырза бир сөз айтып берет, андан кийин бул жактан Ахматалы деген шейхибизге. Абдымалик ажы биздин тагабыз болуп кетет, жакыныраак айтайлы. Биздин көрүнүшүбүз башкачараак болгондуктан тагам бир эмеден умрадан бир шеңгел айтып берсе, кандай болду биздин бул сапар негизичи? Адамдарда кандай бир таасирлер болуп атат? Байкашымча бир отурганда бир сүйлөшүп калдык, мунусунда ата-энесин алып келгендер аябай көп болду депчи. Чындыгында биз таасир алдык да ушул айткан сөзүңүздөн. Ошону бир дагы толугураак айтып берсеңиз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Allah Teala'ga çeksiz maqtoolor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e durut salavatlar olsun. Biz bu safarda 94 yaşdagi enemiz, 84 yaşdagi bir enemiz menen safar tartıp geldik. Baldar elbette baldar alıp geldi. Bu safarımız buga çeyin 2 jol gelgen çoğun acılık menen. Hazırkı umrada birinci jolu gelişim. Özgöçö boldu dep aytalam. Sebebi bizdin acılarımız dostlar menen geldik. Şol ayıldagı enelerimiz menen geldik. İbadatımız özgöçö boldu. Özgöçö degendegim bir gün dagın kalbastan ошол Mekke'de umra İnşallah. Nafil umralardı kıldık. Nemege girgizbetken tavaf kılganga Kaba'nın canına. Ekramsız. Anan ekramdı ошол Kaba'ga jakыныраак boluş üçün boluşunça çöntöktön karjılap Ayşenez mescidine varıp ibadatka jumşaylık dep dünyabız menen dagın küçübüz menen dagın şu hareketlerdi boldu. Umranı көп kılsızlar da maşallah. Gününe 2'den umra kıldık. Allahu akbar. Gününe 2'den umra kılıp attık. Anın boluşunca jakşı boldu. Anın aldı 13-14 umra kıldı. Arkabız 8-9 umra boldu dep aytıştı da. Men umранын да толук амалды Айша мечитине барып, гостиницадан чыгыпчы. Келип тавафты кылып, Сафа Марвада жүгүрүп, кайра умраны бүтүрүп, гостиница келге чейинкини мен 6 километр же 7 километр эсептедим да. Ошондо күнүнө 2ден умра кылганыңыздарда 14 километрден басты да жамаатыңыз, а? Шундай болду. Мен күнүнө 14 километр басты. Ошончолук берилүү менен кылган ибадатына özüm kayılı oldum da. Allah Teala den soğuklarını salamat kılsın, umralarını Allah Teala özü kabul kılsın. Amin. Anın enelerimiz dağın gasinisada jatkandı kalıvadı. Allah. Baldarı getip siz çarçap kaldınız, barıp geleli dese. Yok men atay gelgemen, men dağın baram desip. Anın araba men alıp gidip attık. Öte kursan boluştu da. Şoň üçin biz çoğ acılıkta da alıp barsak
6-5 umra kılçılık da. Bir ay içinde. Bir ay içinde. Anan bunusunda 10'dan aşırı vergendigimiz özgeçe oldu. Mekke'de 10 gün turdunuzlar, biroq 14 yıl umra kıldınızlar. Oturdagı Kızıl Dengizge sayakattan sırtkары. Nemesi aldığında sayakatlar da oldu da. Sayakat bolgon gündörde dagın gelip bir namazga katışıp ketişken gana jetişipattık da. Anan süyü menen atkaçtı inşallah. Anan nemelerimiz cemaatımыздın men birinci adilqa kelgende şol umra kılıp gelbepmin de özümçe attan kılgan elem da. Sebebi kança kitepten okusaң dele bir görmöyünçe adaşуулар анан жүрөктө армандар көп болот экен да. Ошондон барып умра кылып алып келсе чоң ажылыкка жакшы болот экен деп көп айтат элек. Анан досторубузга ошону көп жолу айттык эле. Анан азыр келишип досторубуз, анан ошо айылдагыларыбыз бар деге сиздин айткан сөзүңүзгө ынандык. Жакшы экен. Бул авал умра кылып алган жакшы экен деп азыр өздөрү фикир кылышып баштады да. Ушуну менен бирге эртеге булар баргандан кийин ажылыктын сабагын буга чейин өтүп келишкен. Бизде апталык дарсыбыз бар да. Ошол апталык дарсыбызда умра туурусунда, ажылык туурусунда дагы китептен өтүп кеткенбиз да. Бирок олар үстүрттөн эле түшүнгөн эмес экен да. Бүгүнкү күндө азыр ошолорун элестетип көргөн башка болуп атат да. Анан баргандан кийин кайтадан дагы окуйбуз. Biz acılıkka dayardanabız деп атат да. Ошол acılıkты эми даярданып туруп келсе Кудай кааласа. Дагы өзүнө жүрөгүнө мындай таасир ала турган болот да. Өзү чынында мынол баруу сабак ала турган болду бул группачы. Себеби мындай көп ибадатка иштихат кылып, умраны көп кылуу негизи сабак болот. Ким умрага келсе дагы ушул Абдымалик ажынын группасы жана өзү кылганчалык ибадат кылса рекорд деп койсок болот да. Мындай рекорд боло элек чынындачы. Эми баягы ибадатта бар калат, фастабикул хайрат, жакшылык иште жарышкыла депчи. Биз башка дүйнө иштеринде жарышып атабыз, бирок ибадатта жарышууну бир аз көңүл бурбай атабыз да, жарыш керек. Иншалла мен кийинки группа менен келгенде өтөйүн деп атам. Тага жээнден өттүр дейт го иншалла. Өтөбүз. Эгер өтө албай калсам кол көтөрөбүз дагычы. Мындан кийинкиден дагычы. Аллах разы болсун. Анан баса белгилей кетиш керек. Могул Абдымалик ажынын группасына 94 жаштагы эжебиз бар, а? Ошол энебизге баласын айттым да. Энем окуп кой деп немеганын дам салганы бар эле. Анан энебизди дам салып, анан кийин баласын айттым эле умра кылдырганда энем жакшы эле экен десем. Баягы энебиз ошондон кийин ооруп калат да. Ооруп калат, анан ошол маалда келин айтып калат ушундай умрага дейт. Энебиз сакайышы менен мен ошол жака баргыла дейт да. Машалла. Апаргыла дегенде мен өзүм коркуп калдым да. 94 жашта болсо деп коркуп калдым. Себеби мен үйдүн эң кичигимин дагы атам менен апамын колунда өскөм да. Анан олордун акыркы сапарга узатуу немесинде дагы өзүм болгом да. Кыска эле убакытта болгон да. Атам айтты эле биз коомбуз, пышкан коомбуз дейт эле да. Коон пышкандай үзүлүп калат экен да. Билинбейт экен, созулбайт экен да. Ошодон анан мен ошону эстеп кеттим да, кийин коркуп калдым да. Коркуп анан барсам чоң эле мындай деди да. Мен жашадым. Мен ошол жакты самалдым. Кудай Таала кайсыл жерден берсе, мен ошого ыраазымын. Дегенде менин жүрөгүм ошол туйлап кыйнап аткан нерсени ошол жерде үзүп таштады да. Чоң эле. Алхамдулилла азыр жакшы, ден соолугу жакшы, бир да неме болбоду, кыйналбады, гайраттуу жүрдү. Кайсыл жерде баягыдай тосуктар болуп, отуруп калган жерде дагы чоң эле кантип атасыз деп барсаң, алхамдулилла жакшымын дейт. Аллаху акбар. Мен кыйналдым, же мындай дебеди да. Мен ошол эки чоң энеме ошол ыраазымын да. Ушул жерге келгенине вижданан, жүрөгүнөн ыраазы болуп келишип, ошол канчалык баягыдай тосуктарды көрсө дагы мен ыраазымын деп отурду да. Мен кыйналып кеттим, мен мындай болдум деген сөздөрдү чоң элемдер айтпады да. Алла кабыл кылсын, ибадаттарын, күнөөлөрүн кечирип,
иманга бай кылышты Алла Таала насип кылсын. Амин. Аллах разы болсын. Өтө жакшы, бир үлгүлүү, сабак ала турган деңгээлдеги бир умрадагы бир көрүнүштү айтып бердиңиз. Аллах разы болсын. Бу дагы да пайдаланабыз, насип болгон болмосочу. Эми шейх Санжарбек, сиз дагы бир үзүндөн айтып берсеңиз, сапардын эмелеринен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен мурунку жылы немеден мурун, ковидтен мурун умурага келебиз деп атканбыз да. Деп жамаат менен чогулуп, эртең учабыз деп жамааттын бардыгы үйгө келишкен эле. Баягы ковид биринчи жолу жабылгандачы. Бардыгы үйгө келип, эртеге учабыз деп аткан күнү жабылып калган да. Анан аксакалдар үйгө келген, чай ичип отурганбыз, бардыгы сүйүнүп өпкөсүн кылтыктап алган, эртеге учабыз дейишип. Анан ошентип кайра барбай калдык да, аркага кайтып кеткенбиз да. Анан өткөндө умурага келгенде, бүгүн келгенде дагы мен эң чоң сабак алган нерсем бизге берилген мүмкүнчүлүктү, мындай айтканда шансты ордунда пайдаланып калыш керек экен да. Азыр мына жерде келип 3 күн 4 күн болуп күнүбүз аяктап атат да, бая балдардан сурап атам да, эртеге күнүбүз бүтүп калды, эртең кетебизби, өсү күн кетебизби деп сурап атып, анан ойлонуп атам да. Азыр 15 күнгө 1200-1300 доллар менен келип атабыз. Эми ошончо жыл ушул жерде жүргөндө ошончолук күндү эсептеген эмес экенмин деп таң калып атпаймынбы? Ушул жерде окуп жүргөндө карасаңыз, азыр харамга барып замзам ичкениң деле өзүнчө бир рахат. Намаз окуганың, ибадат кылганың, адамдар менен сүйлөшкөнүң, адамдар дават кылганың, өзүнчө эле бир ар бири өзгөчөсүндө берилген чоң неемат экен да. Мен эң чоң сабак алган нерсем ушу бизге берилген ар бир немени мүмкүнчүлүктү убагында туура пайдаланып калыш керек экен. Канча жыл өтүп кеткен карасаңыз, айтып атпаймынбы азыр 5-6 жыл ушул жерде жүрүп кеткенден кийин эми азыр жүрүп окугансыз. Окуп жүрүп, эми азыр 15 күнгө ошо 15 күн ганимет көрүнүп атат. 1200-1300 долларга келгенден кийин таң калдым. Ошончо жыл канчалаган шанстар кетти биздечи. Азыркы ширин болуп атат азыр. Азыр күнүм кыскарган сайын мен ошону ойлонуп атпаймынбы? Азыр эртең күнүм бүтөт экен, бүгүн күнүм бүтөт экен деп азыр бая балдар менен сүйлөшүп, ошо убакытты пайдаланып калышыбыз керек экен деп неме кылып атам да. Анан дагы экинчи бир нерсе, кофе коеюнбу? О, бир жылы бүгүн дагы адамдар менен сүйлөшүп атып, ошону сүйлөшүп калдык да. Бир жылы бизден Нокаттан эле бирөө келген. Арабский кофе. Ажыга келип, барыңыздарга куюп беришти. Мектептин директори, көп жыл директор болупту мектептин. Анан көп жылдан бери өзүн ушундай эң ушундай өзүнөн өткөн адам жок деп көрүп жүргөн адам да. Анан келип мешитке кирсе, пайгамбар ушул жерде болду да, окуя өзү айтты. Мадинада. Мешитке кирип, анан өзүнчө мындай кыйын сезип, адамдардын арасында эми ушинтип жүрүп, мешитке кирсе, элдин бардыгы Куран окутат экен. Баягы эми көп жылдан бери авторитет болуп жүргөн адамдардын бардыгы кел деп астыга неме кылып жүрүшкөн. Анан да кирсе, элдин бардыгы Куран окутат. Куран окуйн десе, бул арабчаны билбейт, окуй албайт. Анан бир аз ойлонуп калыптыр да. Мен ушундай болгону менен эл катары караса Пакистан деле Куран окутат, Индиясыз деле, Африкасыз деле, кимиси Кытай деле бардыгы Куран окутат. Анан таң калып, ойлонуп чыгып кетип барсак, ажда билесиз го, адам көп болот, эшикте дагы, сыртта дагы көп адам болот. Анан ушинтип өтүп барасак, карыган негир Африкалык кемпир бүкөйүп калыптыр, мында болупчу. Анын алдына чоң Куранды ачып алып окуп атты. Машалла. Анан баягы өткөн атканда сразу тык кетип баягы мээсинде баягы таасир бериптир да. Мен өзүм ушундай кыйынмын деп жүргөн болсом, ушундай иштедим, мындай кылдым деп жүрсөм, ошол бир кара кемпирчилик жок экенмин деп катуу жүрөгүнө катуу тийиптир. Ошо кара кемпирчилик мен Куран окушты билбейт экенмин деп өтө катуу таасир алып кеткен экен. Канча интеллигент болсом да, канча көп китепти билсем да, бирок Аллахтын китебин окуй албадым. Окуй албапмын. Мен деңгээлим ошончолук жок экен кемпирчилик деп катуу таасир алды да. Барып Куран окушту арабчаны үйрөнүп, 60-ка жакындап калса керек эле ошондо келгенде. Куран окушту үйрөнүп, аял дагы Куран окушту үйрөндү. Демек бул жака келген адам ушундай айланасынын чөйрөсүндө көз чаптырган болсо сөзсүз түрдө таасир алат экен да. Дагы ушундай эле сыртка чыгыш керек да элмен аралап. Экинчи окуя алдан дагы бирөө келген. Кыргызча тамган тааныбай келген. Кыргызстан дагы тааныбайт. Келип азыр ал дагы ушинтип карасак аял да. Адамдарга аралашып жүрсө, кемпирлердин бардыгы, аялдардын бардыгы баягы африканецтер көп да Куранды окуган, жаттагандар. Баягы окуй берип жатты бергенди көргөнмүн да. Ошентип ошолор менен жүрсө, ал кемпир дагы ушинтип немеге кирсе, мешитке кирсе, аялдардын бардыгы Куран окуйт экен, бул баягы окуй албайт экен да. Ал дагы ошентип таасир алып, кыргызчаны дагы кыргызча тамга тааныбаган аял, арабчаны үйрөнүп, бүгүнкү күндө Куранды
көп жолу катым болуп калды да. Мен айтайын дегеним бизге берилген ушундай мүмкүнчүлүктү ар бир шанста туура пайдаланып калышыбыз керек экен дейм. Болбосо көрдүңүз азыр 3-4 жыл келбей калдык эле. Ким кандай болушун, ким кайсы жерде өтүп кетеби, бизге берилген ушундай ачык жеңил болуп турган шанстар качанга чейин туруктуу болушу белгисиз экен да. Ошон үчүн ар бир бизге берилген Алла Таала берген ушундай шансты убагында, ордунда пайдаланып калыш керек экен деп айтып кетет элем да. Алла разы болсун. Чындыгында мындай пайда ала турган негизи сөз болду. Аныгында завален ни'ма кадрын ни'ма ба'да завал деген Ооба. хадис бар да. Чындыгында бир нерсенин кадыры өтүп кеткенден билинет. Бирок ол өкүнүч болот да. Ооба. Мен бул жерден сиздин сөзүңүздөн бир пайда менен кайрылат элек. Бул биздин ата-энелер эң баалууларчы. Ден соолугу кыйналып ооруп калган маалда же өтүп кеткенден кийин өкүнүп умрага жөнөтпөпмүн, ажылыкка жөнөтпөпмүн дебестен акча кетсе кетсин жөнөтүңүздөр. Ибадатты кылып кетсин. Биз билет атабыз, 30 000 долларга машина алып бергенден көрө атасы бул жерге алып кеп койгондор атасы көбүрөөк курсан болот атат. Эми азыр мен коркуп айтып атканым бирөөлөр айтышы мүмкүн да. Эми акча болсо жөнөтөт да болсо эмне депчи? Жөнөтүп аткан ол умрага кете турган чыгым 1300-дүн тегерегиндеги чыгым азыркы күндө көпчүлүк элде табылат. 8 000, 9 000, 10 000 долларлык машина айдап аткан адам 8 000 машинага айдаган 6 000 машина айдаса кеңири алып келип жөнөтөт да. Же болбосо айлыкка иштеген адамдыкы деле азыркы оңой болуп калган, айына 11 000 сомдон төлөп деле келсе болот азырчы. Рассрочкалары бар. Ошонтип алып келсе да мүмкүнчүлүк бар. Илгери адамдар өмүр бою иштеп анан келген. Ушул бир жолу Кабаны көрүп койсом болду. 20 жыл, 30 жыл акчасын чогултуп турат. Азыр бир ай иштеп койгон айлыгына келген адамдар бар алдычы. Болбосо эң төмөн айлык иштегендер мисалы айлыкка 1 жылдыгына бөлүп койсо боло турган бар мисалычы. Тирилигинен ашырыпчы. Айтабыз мүмкүнчүлүк пайдаланып кала бериш керек. Балким бул мүмкүнчүлүк кийинирээк болбой ham калышы мүмкүн да. Башыбыздан өттү. Ушундай болот да. Канча жыл 2-3 жыл дем алдык мисалы келе албайчы. Алла разы болсун. Бул чоң бир пайда болду сөздөрүңүздөн. Рахмат, Алла разы болсун сиздерге дагы. Кантип Намаз болуп калды, намазга. Намазга азан айтылып калды. Насип калмаса намаздан кийин бурулайбыз. Азыр намазга кирели. Бул жактын соонун алабыз, экинчи жактын соонуна калып кетпейли.